Бардык мекендештерибизди, мугалимдерибизди бүгүнкү негизи эле жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайбыз. 2018-2019 окуу жылынын башталышы кут болсун дейбиз. Анан берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Студиябыздын коногу бар. Темабызга байланыштуу куттуу коногубуз бар. Тааныштырасыңбы? Тааныштырам. Биздин түз отурганыбыздын себеби биздин жаныбызда эжебиз олтурат. Тапшырманы аткарбай келип калдык эле, эми азыр тааныштыралы. Номер 66 мектеп гимназиясынын мугалими Айдаралиева Махабат эжеке. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабак кыргыз тил адабияты боюнча мугалимсиз сиз. Анан бүгүнкү быйылкы окуу жылы, жаңы окуу жылы кандай башталды? Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Быйылкы жаңы окуу жылы абдан жакшы маанайда башталды. Биздин көптөн күткөн окуучуларыбыз мектеп босогосун атташып, мектепке болгон сагынычтарын көздөрүнөн байкап, анан бүгүн Кыргызстандын ар бир мектептеринде, ар бир класста балдарга сабак башталды сабак. Биз дагы балдарды сагынып калыптырбыз. Биз дагы бүгүн таң эрте туруп, даярданып, ошол балдар менен сабагыбызга күн мурунтан ойлонуп, толгонуп дегендей, ошо алгачкы сабак балдардын эсинде калат эмеспи? Ошол сабагыбызга даярданып, мына бүгүн буюрса сабакка кетип баратабыз. Анан балдар болсо, баягы биздин сүйүктүү окуучуларыбыз, албетте мектептин көркүн чыгарып турган эле окуучулар, 3 айлык каникулга кетип калганда баягы балдар жок, тынч болуп, баягы шаңга бөлөп турган, ошо мектепти ыз учуга салып турган, деги эле ошол билимди көркүнө чыгарып турган ошол мугалим менен окуучулар экени. Аларсыз мектеп бир кунарсыз көрүнүп калат экен да. Бирок баары бир каникул деген каникул, көптөн күткөн каникулубуз аяктады. Мынакей буюрса күз да кирип келди. Күз менен бирге жаңы окуу жылы да башталды. Жаңы окуу жылы менен бардык ушу мектеп босогосун аттап кирген бардык мотурайган окуучуларды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жана кесиптештеримди жаңы окуу жылы менен куттуктаймын. Ар бирине бекем ден соолук каалайм, иштерине бекем ийгиликтерди каалаймын. Жана ушул окуучуларга билим жана тарбия берүүдө ушу кесиптештерим талбай эмгектенип, жаңы чыгармачылык менен, эргүү менен ошо балдарга билим бере берсин деп мен тилеп кетемин. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эртең менен мектепте саатыңыз бар беле, же болбосо суранып бизге келип бердиңизби? Бүгүн менин сабактарым экинчи смена экен. Экинчи сменге барат экем. Бүгүн түшкө чейин бош экенмин. Анан баягы бул жака конокко силерге келип калдым да. Бүгүн кайсыл класстарга сабак бересиз? Мен анан кандай тема өтүлөт бүгүн? Мен өткөн окуу жылында 11 классты аяктадым. 11 классты аяктап кетишти. Окуучуларым кетип баратканда бир аз ичим ачышты. Себеби ошолор менен 5 класстан бери чогуу бир экинчи энесиндей болуп, бир мага абдан жакын болуп кетип баратканда да ошо эжеке деп коштоша албай турган мүнөттөр мен үчүн абдан бир кандай десем, бир чети кубанычтуу, бир чети кайгылуу. Анткени көптөгөн окуучулар ушу биздин колубуздан, биздин алтын уядан учуп, мынакей азыр шаарыбыздагы жогорку окуу жайларына тапшырып студент болуп турган учурлардым. Анан быйыл деген мен кайрадан 5 классты алдым. Азыр экинчи сменде мен жаңы окуучулар турбайбы сиздин? 5 классым ушу башталгыч класстардан жаңы келип, ушу 5 класстарга келип отурган менин бөбөктөрүм азыр мени экинчи сменде күтүп турат. Буюрса барып бүгүн алгачкы кыргыз тили, бул мамлекеттик тил деген темада сабак өтөм. Мен даярмын. Ал үчүн баягы окуучуларымды ушу биринчи сабактан баштап, биринчи күндөн баштап ушу кыргыз тилге болгон сүйүүсүн, кыргыз тилдин маселелерин, деги эле ушул тилге болгон баягы ар бир окуучунун жан дүйнөсүн ойгото алам деп мен ишенемин. Негизи эле жаңы окуу жылынын баштапкы күндөрүндө мектеп босогосун жаңы аттаган окуучуларданбы, же болбосо негизи эле кандай кызыктуу окуялар болот? Сиз байкаган, мынакей 1-сентябрда да билим күнү белгилеп алдык. Ооба, 1-сентябрь күнү ошо окуучуларыбыз мектепке колдорун
ордуна гүлдөрүн көтөрүп, өзүнүн сүйүктүү эжелерине таң эрте туруп, баардыгы тең ак бантиктерин тагынып алып, ошо мектепти алдында ошо 1-сентябрга арналган линейкага баары тең ушу көздөрүнөн бажырайып, саламатсызбы эже деп ушундай бир окуучуларды биз дагы ошо 1-сентябрда абдан жакшы мыкты тосуп алдык. Анан албетте мектепте мен иштегениме 28 жыл болду. 28 жылда ушул мектепте көптөгөн эле бир кызыктуу учурлар, күлкүлүү учурлар болот. Өзгөчө ушул башталгыч класстын окуучуларынын ошо мектептин ичине киргенде, башка дүйнөгө киргендей болуп, бир өздөрүнүн классынан эле айрылып же ажырап, мындай адашып кетсе, ошол жерден ыйлап дегендей бир баягы өздөрүнүн кыялдарын көрсөтүп, анан алардын колунан кармап алып, түшүндүрүп, жетелеп, ушундай бир жакшы бир кызыктуу күндөр, кызыктуу нерселер болуп турат да. Күнүгө мектепте бир мындай эмес болбойт, дайыма ошо бир сөзсүз бир нерселер болуп турат. Ошонун баардыгына биз мугалимдер чыдап, ар бир окуучунун ар бир кыялдын бир түшүнүп дегендейчи. Мына ошондо биз ошондо гана бир мугалим боло алабыз. Ошондо гана окуучулар бизге ишенип, окуучулар ошондо гана бизде ошо экинчи энесиндей мамиле кылып дегендейчи. Махабат эжеке, айтсаңыз, сиз биздин азыр телекөрүүчүлөр сиздин окуучуларыңыз сизди көрүп атат. Анан сиз жөнүндө бир аз маалымат биле кетели да. Окуучуларды кандай кармайсыз? Катуу кармайсызбы? Мен мээримдүү мугалиммин, бирок ошо менен бирге эле талапты кое берген мугалиммин. Мен талапты кое билем. Тапшырманы аткарып келбесе, столду көтөрүп туруп бурчка турасыз? Жок, ал андай аны менен балага билим бере албайсың. Урушуп, жосо коркутуп, жосо бурчка тургузуп коюп, аны менен билим бере албайсың. Балдарды сенин сабагыңа бир сүйүп келгендей, сенин сабагыңды самап келгендей, жакшы көрүп келгендей бир ошондой мамиле болуш керек окуучу менен мугалимдин ортосунда. Мына ошондо гана окуучуну ушул Махабат эженин сабагы деп бир ушундай кет десең дагы баягы эшикте туруп дегендейчи, ушундай бир окуучулардын жүздөрүнөн өзүнөн эле байкалат албетте. Менин өзүмдүн сабак берүү методикам албетте талапты кое билем. Себеби тартип болбогон жерде билим жугумсуз болуп калат да. Биринчи орунда сөзсүз тартип албетте. Анан мен көбүнчө балдарды кызыктыруу менен сабак өткөнгө аракет кылам да. Ошо быйыл 29 жыл болду иштегениме. 2005-2007 жылдары шаардык мыкты мугалим сынагына катышып, Бишкек шаар боюнча 1-чи орунду баш байгени алгам. Өткөн окуу жылында болсо ошол мен өзүмдүн сүйүктүү 11-Д классым менен эң мыкты класс жетекчи шаардык райондук сынактарында баш байгенин ээси болдум. Азаматсыз эжеке, азаматсыз. Эжеке, 2018-2019 окуу жылдарында окуу методикасында кандай өзгөрүүлөр кирди? Анан балдардын мектеп формаларына токтолсок, Ооба, мектеп формалары быйыл министрлик тарабынан сөзсүз түрдө эле ушундай форма кийүү деп чектеген жок. Ар бир мектеп өздөрү тандап алды. Биздин мектеп, мисалы үчүн гимназия мектеби, биздин мектеп ошо өзүм мектебим жөнүндө айтып кетсем, шаарыбыздагы эң чоң мектептердин катарындабыз. 3000 жакын бала окуйт биздин мектепте. Эксмен менен 100дөн ашык мугалим кесиптештер, баягы коллектив бар. Мына ушул биздин мектепте сөзсүз түрдө бир форма, бирдиктүү форма эмес, биздики ак, кара, кадимкидей бантик менен бир ушундай форманы тандап алганбыз. Балдар биздин окуучулар форма издөөдө кыйналбайт, себеби булар сатыкта бар, кийинип келишет, сөзсүз түрдө форманы талап кылабыз. Анан окуучуларыбыз ошол мектепке келгенден баштап эле биринчи күнү ошо китептер менен камсыз кылууда. Жаңы китептер китепканаларыбызга келип таратылып, балдарга китеп менен камсыз болушту. Жаңы окуу жылында ошол албетте ошол методика бул жыл сайын бизге жаңыланып, жаңы бир изденүүнү талап кылган биздин кесип жаңыдан бир чыгармачылык менен иштөөнү талап кылган кесип да. Ошондуктан албетте жаңылануу болуп атат. Мына ошол жаңылануу үстүндө биз иштейбиз. Китеп деп калбадыкпы эжеке? Сөзүңүзгө каралчы. Китептер жетиштүү элеби быйылкы жылы? Ооба, китептер жетиштүү. Бул окуучулар тарабынан, же ата-энелер тарабынан бир китеп жетишсиз болуп калган, бир көйгөйлөр аз да. Бул бирин экин китеп болуп калса, балким балдар ата-энелер өздөрү сатып алганга туура келет. Бул англис тили же болбосо башка китептер болсо, атак биздин мектепте, мисалы үчүн өзүбүздүн китепканада китептер жетиштүү. Балдарда 80-90-100
пайызда китеп менен камсыз кылганга биздин жетекчилик аракет кылат. Жаңы окуучуларды алып атасыз. Өзүңүз класс жетекчи болуп жаңы окуучулар менен таанышып, алар мененчи анан өзүңүз айтып кеттиңиз, ар кандай алардын характерлери болот, мүнөздөрү болот ар кандайчы. Анан алар менен тил табышууда сиз кандай методдорду колдоносуз? Өзгөчө башталгыч класстан ортоңку класска момпосуй бериппи алдап? Ортоңку класска келген балдардын баягы мүнөздөрүндө бир аз бир анткени алар башталгыч класста өздөрүнүн 4 жыл берген чекесинен сылап, колунан жетелеген эжелерине көнүп калат да. Анан предметтерге чуркап окушат, ар бир кабинетке. Мына ошондо балдар мүнөзүндөбү же кыялындабы же бир өздөрүнүн басып турганда бир өзгөчөлүк болуп, бир өздөрүнүн баягы мүнөздөрүн көрсөтө калып, кыялдарын көрсөтө калган учурлар болот. Анткени алар бир мугалимге көнүп калган. Ал эми 5-класстан баштап класс физикси башка болот, математикадан башка болот, баардык мугалимдердин предметтери ар башка болот. Ошол ар башка мугалимдин тарбиясына ыгына көнүш үчүн балдарга албетте убакыт керек. Класста, менин классымда 39 бала бар экен. Бул мен үчүн абдан көп. Мен үчүн эмес эле, деги эле мугалимдер үчүн бул 39-40 бала биз үчүн абдан көп. Бул көйгөй маселе. Муну ачык эле айтыш керексе, ушул 39 баланы кабинетке киргизип, ар бирине көңүл буруп, ар бирине айтып, мүнөзүнө жараша мамиле кылуу бул мугалимдин энергиясын, мисалы үчүн, аябай көптөгөн бир мен талап кылат да. Мен ошо балдардын саны азыраак болсо, класстар көбүрөөк ачылса абдан жакшы болмок. Албетте биздин мугалимдердин көздөгөн, кесиптештердин көздөгөнү эле ошол, балдардын саны азыраак болсо депчи. Бирок кандай болгон күндө да балдар келген балдарды биз окутушубуз керек. Аларды колунан жетелеп чыгарып койгонго акыбыз жок. 39 баламдын буюрса бүгүндөн 1-сентябрь күнү тааныштым. Бүгүндөн баштап ар биринин кыялы, ар биринин мүнөзүнө жараша албетте мамиле кылганга аракет кылам. Бирок баары бир баягы аягында ошол 39 бала мугалимге көнөт. Мугалимдин айтканын, талаптарын аткарышат, угушат. Мына ошондо класста тартип болот, ошондо бирдиктүү болот, ошондо ошо класстын иши алга жылат, билими алга жылат дегендейчи. Ар кимиз ар кайсы жакта карап, ар ким өзүнүн кыялын көрсөтүп турса, анда ал класста бир ынтымак же болбосо мугалимди сыйлоо деген болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан эң кезекте мен өзүм ушу мугалимдин, окуучулардын жан дүйнөсүн ачканга, балдардын жүрөгүндө алардын кыялына жараша мамиле кылганга аракет кылып келем. Чоң рахмат. Жакшы сөздөрдү айтып бердиңиз. Мугалимдер кандай болуш керек экенин дагы үлгүлүү мугалим катары дагы сүйлөп бердиңиз. Анан ошондой эле окуучуларга дагы эскертип кеттиңиз. Кандай мугалимдерге кандай мамиле кылыш керек экен деген, мугалимдер кандай мамиледе болот экен деген сизге таң эрте келип биздин студиябыздын көркү болуп жакшы маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сабагыңызды жакшы өтүп алыңыз. Бүгүн барып сиздерге ийгилик. Буюрса ушул Кыргызстандын келечеги болгон жаштарга мыкты тарбия берип, кесибиңиздерди мыкты аткарыңыздар деген тилектешпиз. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Рахмат. Чоң ыраазычылык. Ал эми биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Азыр болсо Нуртилек аттуу биздин жаш талантыбыз бар. Жаш таланттын талантына, өнөрүнө кийинки сюжеттен күбө болобуз.